Жусуп Абдрахманов атындагы президентке караштуу башкаруу академиясынын жана Ханс Зайдел фондунун стипендианттары жана бүтүрүүчүлөрү Тынчтык кербени менен Ысык көл облусунун Ак Суу районуна караштуу Жыргалаң айылына барды. Жети Дубандан келген кербендин катышуучулары Чолпон Атадагы Рух Ордо комплексине саякат жасады. Аталган иш-чараны уюштуруу иштерин фонддун бүтүрүүчүлөрү колго алган. Андан соң Ак Суу районуна караштуу Жыргалаң айылын көздөй сапар алды. Аталган айыл Караколдон 60 километр алыстыкта жайгашкан. Бул Тынчтык кербенинин максаты Орто Азия элдерин ынтымакка жана биримдикке чакыруу болуп саналат. Ханс Зайдел фондунун жетекчиси Макс Георг Майер Тажикстандын кол салуусунда каза тапкан жана үй жайын жоготкондорго көңүл айтты. Bugünkü күндө Kırgızistan'daki бардык улуттар Konstitutsiyada karalgan bardыk çarandыk hukuktарга ee. Bugünkü күндө Tacikistan diplomatiya çoluna kaytıp kelet dep ümit kılуу gana kaldı. Akırkı çançalda kasa bolgondorgo, çarandar bolgondorgo çana üy mülkün çogut kondurdun barına könül ayttam. Menin kalarım bistin emki Tınçtık kerbeni biz sayasatçılar eldin köygülörün oylogon soguş menen kirogo kısıkpagan tınç borborduk Asya'da ötsö degen umut. Дал ушул Жыргалаң айылынын баш жагынан башталган Тынчтык кербени бул жактагы жогорудагы Тулпар таш деген жайлоого чейин уланмакчы. Биз азыр Тулпар таш жайлоосун көздөй баратабыз. Бул жердин жолу бир аз татаал болгону менен жаратылышы абдан кооз экен. Баягы Жыргалаң айылынан бир топ эле алыстыкта экен. Ушул жердеги жергиликтүү элдин айтымында ат менен 1 сааттай аралыкты талап кылат экен бул жайлоого жетиш үчүнчү. Мынакей биз болсо атчан, жөөсү болсо жөө монтип артыбызда камера тартып жүрөт.
кайнене борсок, келин борсок, ал атайын жасалат келин үчүн, кайнене үчүн. Кайнене өзүнүн борсогун келинге үйрөтөт. Үйрөткөндө келин арнап кайненеге борсок жасап берет. Аны кайнене борсок, келин борсок деп аталат. Ал эми той борсок бөлөк. Анан конок борсок деп коет. Бизге кыргызга үйгө конок келгенде атайын борсок жасалат. Ал өзүнчө жасалат. А той борсоктуку баары бирдей эле майда болуп, дасторконго коюлган. Ал эми конок борсок кооздолуп четтери саймаланган борсок көрдүңөр беле? Ошол конок борсок деп аталат. Бул жерде атайын боз үйлөр тигилип, улуттук оюндар ойнолуп, улуттук тамактарды жасоо боюнча мастер-класстар көрсөтүлүп, концерттик программа менен коштолду. Бизге тынчтык керек. Бардык өлкөгө, Борбор Азия болобу, дүйнө жүзү болобу, Европа болобу, ар бир адамга, ар бир жаранга тынчтык керек. Себеби эч качан энелер ыйлабасын, эч качан сыздабасын, жаш жигиттерибиз, жоокерлерибиз көз ачык шейит кетпесин, бөөдө кырсык болбосун, беажал өлүм болбосун дейт элем эне катары. Иш-чараны уюштуруу милдетин Ысык Көл облусундагы бүтүрүүчүлөр колго алган. Тынчтык кербени алгачкы жолу болуп өттү. Тынчтык кербени деп илгерки кыргыздын кийимдери менен кийип, ушул желектерден алып, ушу Жыргалаң жайлоосуна Тулпар таш деген, өзүңүз билгендей Тулпар таш деген жерге келдик. Эмне демекчимин, ушунун эң негизги биздин максатыбыз ушу ынтымакка чакыралы деп, кошуналарды Кыргызстан болобу, Өзбекстан болобу, Казакстан, жеке эле ушу Орто Азиядагы мамлекеттин ортосунда ынтымак болсун деп. Ошондой эле биздин кыргыздын элибиздин ичинде дагы ынтымак болсун деп, ушу 7 областтан келип катышып турушат. Ал эми катышуучулар дал ушундай иш-чаралар байма-бай өтүп, элди биримдикке, ынтымакка чакырып турса жакшы болоорун айтышат. Бүтүрүп кетсек дагы бул академияны баарыбыз ынтымактабыз. Ар дайым ушундай иш-чараларга көп чакырышат. Биз дагы аракет кылабыз, жумушубузга карабастан жолугуп, баарысы менен көп ойлорубузду бөлүшкөнү, биздин тажрыйбаларыбызды бири-бирибиз менен бөлүшкөнү. Ушул ынтымак кербенине баарысы кошулсун. Биздин тилегибиз жана оюбуз, биздин Орто Азиядагы баарысы, бардык элдер, бардык улуттагы адамдар да кошулуп, биз ынтымакта болойлу. Жана биздин кыргыз элинде ар дайым тынчтык болсун, аманчылык болсун.